Өзбекстанда аскердик тик учак кулап адам өмүрү кыйылды. Францияда полиция кызматкерлери нааразычылык акциясына чыгышты. Орусия Алеппого карата аба соккуларын токтотконун билдирди. 18 февраль күнү Өзбекстандын Фергана өрөөнүндө аскердик Ми-171 тик учагы кырсыктап 9 киши набыт болгон. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат булактары жазып чыкты. Каза болгондордун 6-оосу аскер кызматкерлери жана 3-өө экипаждын мүчөлөрү болгон. Учурда тик учактын кыйроосуна эмне себеп болгону аныктала элек. Ал үчүн бийлик тарабынан атайын комиссия түзүлүп, иликтөө иштери башталды. Акыркы маалыматтарга караганда тик учак пландуу учууларды жүргүзүп жатканда кырсыктаган. Парижде борбордук аянтка 500гө жакын полиция кызматкерлери нааразычылык акциясына чыгышты. Алардын чогулушуна бейбаштар менен кармашып жатып, жараат алган полициянын абалы себеп болуп, тартип сакчылары кызматкерлерге жакшы көңүл бурулбай жатат деп, ички иштер министринин иштен кетүүсүн талап кылышууда. Жарадар болгон кызматкер унаалар көп урдалчу аймакта видео байкоочу камераларды көзөмөлдөп турган. Камераларды талкалап салууга келген кылмышкерлердин кол салуусунан күйүк жараатын алып ооруканага жеткирилген. Жергиликтүү басылмаларда жазылгандай, митинг тынчтык жолу менен өтүүдө. Буга чейин ушул сыяктуу акция Марсель, Нанси жана Ницце шаарларында өткөрүлгөн. Орусия Сириянын Алеппо шаарына аба соккуларын урууну убактылуу токтотконун билдирди. Орусиянын коргоо министринин билдирүүсүнө караганда, соккулар жай тургундар менен согушкерлердин шаардан чыгып кетүүсүнө мүмкүндүк берүү үчүн жергиликтүү убакыт боюнча саат 10:00дөн тарта токтотулган. Орусия 20 октябрда 8 саатка Алеппого абадан сокку токтоторун 17 октябрда билдирген эле. Бириккен Улуттар уюму ок атууну токтотууну кубаттап, бирок ал жардам жеткирүүгө жана жарандарды чыгарып кетүүгө өтө эле аз убакыт экенин билдирген. Кошмо Штаттар Орусия демилгесин өтө кеч жана өтө кыска деп баа берүүдө.